урматтуу Кундуз Бейшенбековна, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин шайыр апалардын жүзүнө күлкү тартуулап, жылмаюу тартуулап, бүгүнтип ак элечекти баштарынан түшүрбөй жаркырап келип, ырдап, күлүп жайнап отурганы биз үчүн бакыт деп эсептейм. Ар дайым чүнкү жаркылдап эле Кыргыздын ырларын, унутта калган ырларын ырдап, эл алдына тартуулап жүрө бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Анан эми Кундуз айым сизге аябай ыраазы болуп атам. Себеп дегенде Кыргызстан боюнча 40 райондун ичинен Айтматов районун тандап, биздин райондон ушундай иш-чараны баштап атканыбызга аябай төбүбүз көккө жетип турат. Ошону менен бирге биз дагы Айтматов районунан кур кетпедин деп өзүбүздүн сыйлыгыбызды тапшырып коелу. Айтматов атабыздын портретин өрөөлгө катары ала кетириңиз. Дагы бир сыйлык бар бул жерде. Талас шаардык мэриясынын сыйлыгы. Мэр өзү келе албаганына байланыштуу бизди тапшырып коюуну сураган эле. Талас шаарынын мэриясы ыраазычылык кат мамлекеттик тилди, улуттук маданиятты, каада салтты жана үрп адатты жаштар арасында жайылтууда көрсөткөн көмөгү жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн элден чыккан таланттар элибизге ыр-сымак теледолбоорунун жетекчиси Исмаилова Кундуз Бейшенбековнага Талас шаарынын мэриясы ыраазычылык билдирет. Талас шаарынын мэри Ермак Имаев. Чоң рахмат.